Саламатсызбы, урматтуу Нурбек Амирбекович жана урматтуу депутаттар. Мен айтайын деген мына Сүйүн Мырзакычтын айткан сөзү туурада мен коллегалардын сөзүнө кошулам, бирок бүт нерсенин өзүнүн орду бар да. Мен айтат элем мына Адахан Кимсанбаевичкечи бүт каерден болсо баягы өзүнүн баягы пиарын чыгарганга, пиарын иштеп чыкканга баягындай көп сөздөр сүйлөп атат да. Мен Адахан Кимсанбаевичке айтат элем, токтотуңуз, мындай сүйлөгөн болбойт да. Элге пиар, жөнөкөй жерден пиар иштеп болбойт. Мамлекет азыр кыйын акыбалда турганда кичине бир мындай мамлекеттик сыр бар дейт, кичине бир мындай сабыр кылып турган жакшы. Анан мен айтат элем Адахан Кимсанбаевичкечи, кимден кийин баягы дин жөнүндө сүйлөйсүз, билем дейсиз, бирок билем дегениңиздин билбегениңиз өкүнүчтүү да. Дин жөнүндө сүйлөйсүз, ар дайым баягы выбор маалында, агитацион маалдарда дин жөнүндө сүйлөп жүргөнсүз, андан билем дегениңизден билбегениңиз өкүнүчтүү да. Мен айтат элем кимден кийин өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш урган мен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мындай кичине бир сыйлап мамлекетке ушундай биздин өлкө башчыда эч ким 30 жылда эч ким андай жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч баягындай күчтүү жана баягы аружаларды алып келип мамлекетке 30 жылда эч ким мындай биздин бийлик башында турган президентибизде эч ким иштеген эмес. Сиз 30 жылда бир кирпич алып келген эмессиз. Мен айтам, сиздей азыр сиз менен тең келе турган бул жерде жигит мүнөздүү адамдар аз. Сиз менен тең келе бир гана баягы аял киши тең келбесе, мындай жөн жерден пиар иштеп, мындай бул жерде дүрбөлөң кылбаңыз элдичи. Күч өргөндөр өздөрү чечет. Мына Сүйүн Абылдаштын сөзүнө мен кошулам. Любой нерсенин өзүнүн убакыт сааты келет. Мен айтам, азыр сиз менен кийин сөзүмө комментарий бербеңиз. Чыгып сүйлөй турган болсоңуз, мен сизге айтайын. Мен чыгып сизге билем деген, билбеген нерсеңизди мен түшүндүрүп берем, кабинетиңизге бар. Бул жерде биздин депутаттарга тоскоол болбойлу. Рахмат.